Саламатсыздарбы, кадырман телекөрүүчүлөр. Алыш күрөш боюнча 2021 жылдагы Кыргыз Республикасынын чемпиондугун улантабыз. Бүгүн биз ушул дал ушул жерден күрөштү бирге баяндоо үчүн Алыш күрөштүн башкы машыктыруучусу, Кыргыз Республикасынын ага машыктыруучусу Кабыл Бөрбаев агайыбыз отурат. Агай, сизди көргөнүзгө кубанычтабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн Кыргыз Республикасынын биринчилиги болуп жатат. Алыш күрөшү боюнча Кудай буйрса күчтүү спортсмендерди тандап алып, эл аралык мелдештерге алып чыкканга бүгүн ушул күчтүү деген кыргыздын спортчуларын тандап алуу чемпионаты жүрүп жатат. Мына азыр сиздер көрүп аткан спортчулар, булар көп жылдан бери машыгып, алыш күрөшү менен ушул дүйнөлүк аренага чыгабыз деген аракет менен келип, мына бүгүн күч сынашып отурушат. Мына эскертүү болуш керек эле, бул жерде бут койду эле, калысыбыз көрбөй калды окшойт. Бут менен бул эреже боюнча бул классикалык күрөш, ошондуктан буттар иштебеш керек. Таза көтөрүп, ыкма жасала турган күрөш. Анан агай 70 килограммда өтө көп, 64 катышуучу бар экен бүгүнкү күндүн эсебиненчи. Булардын арасында ким фаворит, кимиси мыкты? Жаңы кошулган спортчулар канча? Жылда эле 70 килограмм ушундай көп болобу? Бул эң көп спортчулар катышкан салмактар бул 60 килограмм, 70 килограмм, анан 80 килограмм салмактагы спортчулар көп катышат. Анткени бул ошондой салмак экен. Чоң салмактарда мынчалык көп эмес, анткени чоң салмактагы спортчулар эсептелүү эле болуп атат Кыргызстанда. Эки балдык. Бул 60 килограммда дүйнөнүн чемпиону бар. Марлен деген жигитибиз бар. Ошол азыр биринчи айлампаны утту. 70 килограммда дагы жакшы спортчуларыбыз бар, фавориттерибиз бар. Кудай буйрса аларды да күрөшүн көрөбүз. 80 килограммда бар. Дүйнөнүн чемпиондору бар, Азия оюндарынын чемпиондору бар. Кудай буйрса ошолордун да күрөшү көрүп калабыз. Негизи азыр Майрамбек Исматилла уулу менен Нурсултан Канатбек уулу килемисинде да. Бул балбандар тууралуу эмне айта аласыз? Бул балбандар да көптөн бери күрөшүп жүрүшөт, бирок байгелүү орундарга азырынча булар буга чейинки күрөштөрдө байгелүү орундарга чыга элек булар. Анткени буларда фавориттер бар. Бирок аракет кылып атышат. Жылдан жылга өсүү бар. Жылдага караганда бир аз жакшы ыкмаларды көрсөтүп атышат. Кудай буйрса булар дагы быйыл болбосо эмки жылдары, кийинки жылдары ушул фаворит болуп калышы мүмкүн. Бул жерде көк ушул эмне болуп калат агай, кийими Көк түстөгү эми көп жерде ар кандай айтат. Көк чапан деп айтылат, көк кийимчен деп айтылат бизде. Маселен, Иран ислам мамлекетинде чапан деп айтылат. Бизде дагы кээ чапан деп айтып коюп атышат, бирок биз көк кийимчен деп эле айтып жүрөбүз да. Ошо туурасы кийим болот андагы. Биринчи чакырылган спортчу жашыл менен чыгат ар дайым, экинчи чакырылган көк менен чыгат.
Жакшы. 2 упай ыкма жасалды. Агай, анан биз эми алыш күрөшү бизде 91-жылдардан бери өткөрүлүп келет да, түрлүү ар кандай даражалардачы. Анан биринчи дүйнө чемпиондугу 2001-жылдан бери болуп туруп, бирок ошого карабай мындай эл арасында алыштын эрежесин билгендер өтө аз. Бул эми бул күрөш бул алыш болуп аталганга чейин бул кылымдардан бери келаткан күрөш. Бул алыш болуп 2002-жылдан бери аталып дүйнөгө чыкты. Раматылык Байман Эркинбаев ушул күрөштү дүйнөгө алып чыгам деп эрежесин жазып, ыкмаларын жазып, кийимдерин жасап, ошентип дүйнөгө сунуштады эле, дүйнө жүзүнө жагып калды бул күрөшчү. Анан 2014-жылы ушул күрөштү ЮУдан эң азартный, эң быстротечный деп орусчасынан ошентип айтышты. Алыш күрөшү эң кыргызчасын айтканда тез, анан кийин азартный дегенди которо албайт. Күрөш деп табылды да. Ошол Байман Эркинбаев ушул күрөштү алып чыккандан бери азыр дүйнөнүн көп мамлекеттер өздөрүнө жактырып ушул спортту алып келатышат. Маселен, океандын нар жагынан бери күрөшүп атышат. Азыр Пан Америкада, Азияны айтпай эле коелу. Көп мамлекеттер жылдан жылга кошулуп атышат. Кудай буйруса, алыш күрөшүнүн келечеги алдыда. Мына Кудай буйруса азыр катуу сүйлөшүүлөр кетип атат. Кытайда Азия оюндары өтөт экен, ошого алыш күрөшүн киргизүү үчүн аябай катуу аракеттер кетип атат. Кудай буйруса кирет деген үмүттөбүз. Эгер ошол Азия оюндарына кирип калган болсо, аркысы Олимпиада болуп калат да. Олимпиадага киргизүүгө чоң аракеттер болуп калат да. Акыркы ошол тепкичти басып өтсөк, ошол Азия оюндарын, андан кийинкиси Олимпиада оюндары да. Дал ушул жерде мына балбандардын упай жагынан мен жаңылышпасам азыр 6-6 болуп калды. 6-6 болуп калды. Соңку упайга карайт да ошондо бул жерде. Эгер азыр вакыт бүткөн болсо, бул жерде 2-3 эме бар. Акыркы алган аракет менен утуп кетет. Анан эгер ошо акыркы алганга чейинки упайларда бирдей болуп калган болсо, бизде качество деп коет. Маселен, бир спортчу 1 балдан алып отуруп 6-га жеткен болсо, атаандашы 2 бал менен 6-га жеткен болсо, ошол 2 балдан алып отурган спортчу жеңишке жетишет. Демек көбүрөөк упай алган. Качество бала деп коет. Эгер экөө тең ошондой 2-ден алып барып тең чыгып алган болсо, акыркы действие менен, акыркы алган упай менен утуп кетет. Нурсултан Канатбек уулу кийинки баскыч